Биздин арабызда кофе ичип көрбөгөн адам жок болсо керек. Жана кофеиндин айланасында ар кандай пайда, зыяны жагынан талаш тартыш жүрүп келет. Изилдөөлөрдү карап көрсөк, кээ бир изилдөөчүлөр кофенин зыянын айтып келет, көз карандуулукка алып келет, басымды жогорулатат, ден соолукка зыяны тиет жана башка деп. Ал эми башка изилдөөчүлөр биздин организмдин абалын жакшыртарын айтышат жана өмүрдү дагы узартканга салымын кошот деп. Бул талаштан кайсынысына ишенебиз деген суроо туулат. Ассаламу алейкум, сиздер менен Ден соолук YouTube каналы. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн биз кофе жөнүндө айтып беребиз. Анын пайдасы барбы? Пайдасы бар болсо, кайсыл органга пайда же зыянбы? Зыян болсо, эмнеге зыян, кайсыл жака зыян дегендей. Муну бардыгыңыздар эле билгиңер келет болуш керек. Ошондой эле биздин Ден соолук 2.0 деген жаңы каналыбызга катталууну унутпаңыздар. Ал жака дагы ден соолукка пайдалуу видеолорду чыгарып жатабыз. Биз менен болуңуздар демекчүбүз. Каналга ссылкалар, шилтемелер видеонун описаниясында болот. Кофе бул сабиз же ашкабак дегендей азык эмес. Мисалы, сабиз жегендин бардыгына пайдасы тийсе, кофе андай эмес. Кофенин жакшы жагы жана начар жагы дагы бар. Ал эми кофени күндө ичсе эмне болот? Биздин организмге кандай эффект берет? Ушул видеодо айтып беребиз. Аягына чейин көрүңүздөр, абдан кызыктуу, ошондой эле абдан кызыктуу болот. Биринчи, жүрөк кан тамырлар системасынан баштайбыз. Бул жакта кофе бардыгына бирдей таасир бере бербейт. Кээ биринде артериялык басымды көтөрөт, ал эми кээ бирөөндө кан басымга эч кандай таасир бербейт. Бул жакта ар бир адамга индивидуалдык түрдө таасир берет. Организм кофеинди канчалык көтөрө алат, ошого жараша болот. Изилдөөчүлөр дагы ушуну айтышат, кээ бир учурда артериялык басымды көтөрөт, ал эми кээ бир учурда эч кандай артериялык басымдын көтөрүлүүсү байкалбайт деп. Муну текшерип көрүү өтө деле оор эмес. Тынч турган кезиңердеги басымыңарды текшересиңер, анан бир кружка кофеден кийин тонометрдин жардамы менен текшерип коесуз. Эгер баштапкы абалыңыздан кофе ичкенден кийин артериялык басым көтөрүлсө, анда сизге кофе ичкенде басымыңызга таасирин берет. Эгер басымыңыз көтөрүлбөсө, сиздин басымыңызга кофе таасир деле бербейт. Тонометр бул артериялык басымды текшерген буюм. Аны аптекалардан сатып алсаңыз болот, же болбосо аптекалардан ошол жерден эле текшертип алсаңыз болот. Мисалы, меники кофе ичкенден кийин артериялык басымга эч кандай таасир бербейт экен. Балким сиздики дагы ушундай. Кээ бир адамдардыкы тескерисинче басымы көтөрүлөт. Эгер басымыңызды текшергенден кийин систолический басым деген, мисалы, басымыңыз 120-нан 80 болсо, систолический басым деген жогорку саны. Бул жерде систолический басым деген 120. Кофе ичкенден кийин басымыңызды текшертсеңиз, систолический басымыңыз 131 жана андан жогору санды көргөзсө, бул гипертонияга абдан жакын болуп калат. Мындай көрсөткүчкө жеткирбегиле демекчибиз. Эгер басымыңыз кофе ичкенден кийин 131 жана андан жогору болуп кетсе, кофени аз колдонуңуз жана күн сайын ичкенге болбойт. Эгер басымыңызды жогорулатпаса, анда сизге артериялык басымыңызга эч кандай таасир бербейт. Бул жерде ар бир адамга артериялык басымына ар кандай таасир берет. Муну жөн гана изилдеп, өзүңүздүн артериялык басымыңызга кандай таасирин берет билип алыш керек. Кийинки нерв системасына тийгизген таасири. Ооба, кофе борбордук нерв системасына таасирин берет жана борбордук нерв системаны стимулируйт эткендердин эң күчтүүлөрүнүн бири. Кофе чындыгында көнүп алууну чакырат, көз карандуулукту чакыра алат. Мисалы, сиз көп убакыт бою күн сайын 500 мг колдонуп келсеңиз жана 500 мг 200 мг түшүрсөңүз, кофени аз ичип калган сыяктуу сезе бересиңер. Организмиңер кайра-кайра кофе сурай берет. Мындай нерсе борбордук нерв система менен чакырылат. Чындыгында кофе биздин концентрациябызды жакшырта алат, өзүбүздү жакшы сезүүгө жардам берет. Кечинде иштесеңер, уйкуну келтирбөөгө жардамын берет, же сессияга даярданып атканда дегендей. Окуп жүргөндө ушундай убактар болот, сессия тапшырарда түнкү 2-3кө чейин даярданган учурлар. Ошондой учурларда ойлонуу жөндөмдүүлүгүңүздү көтөргөнгө жардамы тиет. Кичине физикалык активдүүлүктү дагы көтөрө алат жана башка. Жогоруда нерв системанын күчтүү стимулятору деп айта кеттик. Бул жакта нерв системасын жасалма жол менен жакшы иштетүү деп түшүнсөк болот. Стимулятор деген ошол.
Бирок мындай учурда анын экинчи жагы дагы бар. Нерв системаны стимуляция кылганда биздин нерв системабыздан энергияны карызга алабыз. Ал карызды кайра беришибиз керек. Биздин нерв системабыздын энергиясы чектелген жана кофе ичкен убакта биздин нерв системабызда энергия көбөйүп кетпейт. Кофе ичкен учурда нерв системабыздын ички клеткаларындагы сакталган, мындайча айтканда, резервдеги энергиядан алабыз. Ичкенде энергия көбөйбөйт, жөн гана ички резервдер аркылуу энергияны көбөйтөбүз. Бул учурда иш жөндөмдүүлүгүбүздү жогорулатабыз, көңүлүбүз көтөрүлүп, концентрация жакшырат. Бирок бир нече убакыттан кийин ал резервден бөлүнгөн энергияны кайра алат. Изилдөө учурунда борбордук нерв системабыздын клеткалары жалпы борбордук нерв системабыздын чыңалуусун кармап турган энергиянын 20%-ын резервде кармап турары аныкталган жана ал жөнөкөй жашоодо колдонулбай турганын аныкташкан. Ал 20%-ын ар кандай заттар менен чыгара алабыз, мисалы кофенин жакшы дозасы менен. Ошондуктан бул жакта жакшы жагы жана начар жагы дагы бар. Эртең менен турганда бир кружка кофе ойгонгонго жардам берсе, анын жардамы менен бир топ иш бүтүрө алсаңыз, анан кечинде жакшы уктай алсаңыз, бул жакшы. Бирок тескерисинче ситуациялар дагы бар. Мисалы адам бир күндө 5 кружка ичет, жумушу нерв болуп атып өтөт, жүрөк согуусу жогору, ал эми кечинде уктай албай дегендей. Ооба, кофенин көп дозасы кээ бир адамдарды уктатпайт. Мындай адамга кофени сөзсүз аз колдонуу керек. Англия, Франция дегендей бай өлкөлөрдө изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Кофе колдонуу боюнча статистикада кофе ичкендердин 80%-нын иш жөндөмдүүлүгү жогорулаганын айтышыптыр. Кофе ичкенде жакшы ойлонуп, жакшы иштеп калышыптыр. 10%-на эч кандай эффект бербептир, ал эми дагы 10%-на эс алдырчу эффект берет деп табылыптыр. Бул учурда адамдар уктоонун алдында ичип, эс алып, уйкусу дагы жакшы болгон учурлар кириптир. Мына ушундай экен кофе туугандар. Ар бир адамга ар кандай таасир берет экен. Кийинки ашказан ичегилерге таасири. Бул жакта таасири кичине, жакшы эмес. Анткени кофени көп ичкенде ашказан соогун көп бөлүп чыгара баштайт. Ошондуктан зарына менен жабыркасаңыз, ашказан язбасы болсо, гастрит болсо, жалпысынан айтканда ашказан ооруса жана зарына болсо, мындай учурларда кофени аз же болбосо ичүүнү таптакыр токтотуп турган туура болот. Ошондой эле мындай адамдарга кофени эртең менен ач карынга ичүүгө сунушталбайт жана тамак көп жеп, анан дароо артынан кофе ичүү сунушталбайт. Эртең мененки кофени эртең мененки тамакты ичкенден кийин 2 сааттан кийин ичүү сунушталат. Бирок кээ бир адамдарда эч кандай зарынаны чакырбайт. Бул жерден дагы байкаш керек, жеке сизге кандай таасир берерин. Кийинки кофе жана онкология. Бул жактан дагы изилдөөлөр талкууланган. Кофе ракты чакырабы же ракка эч кандай тиешеси жокпу же ракты алдын алабы деп. Изилдөөлөр чындыгында кызыктуу болгон, ал изилдөөлөрдү айтып деле берсек болмок, бирок сизге кызыгы жок болуп калат болуш керек жана убакыт дагы көп кетет. Ошондуктан жыйынтыгын угузалы. Муну дагы бай мамлекеттер кылат, ал изилдөөлөрдө ар кандай ойлор айтылган. Анан ошол кофе боюнча бүт бардык изилдөөлөрдү чогултуп, мета изилдөө жүргүзүшкөн. Мета изилдөө деген бул изилдөөнүн изилдөөсү. Ошондой жүргүзгөн. Ошол мета анализде көп учурда кофе ракты алдын алары табылган. Бардык учурунда эмес, бирок көп учурунда. Ошондуктан жыйынтык: кофе ичиш керек, бирок көп эмес. Ошондо пайдасы тиет деген жыйынтык. Жашоонун узактыгы. Жогоруда онкология боюнча изилдөөнү айтып бердик, мунусунда жашоонун узактыгы боюнча дагы изилдөө жүргүзүлгөн. Бул жакта кофе жашоонун узактыгына оң таасир берет деп айтып келишет. Бул боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп жана мета-анализ, мета-изилдөө болуп, бул учурда дагы жашоонун узактыгына оң таасирин тийгизет деген жыйынтык көп болуп чыккан. Албетте бул жерде кээ бир учурда терс жагы дагы бар, албетте, бирок көпчүлүк учурда жашоонун узактыгына оң таасирин берет деп табылган. Канча ичиш керек? Албетте абдан көп ичпеш керек. Оптималдуу бул бир суткада 250 мг ашырбоо. 250 мг чейин. 250 мг деген бир кружка же болбосо кичинекей пиалага окшогон кружка менен экөө. Орустар кичинекей кружканы чашка деп коет го, ошондой менен экөө. 250 мг деген орто эсеп. Изилдөөдө көп учурда 250 мг ашырган учурда уйкунун жоктугу, ашказан оорусу, нервдин чыңалуусу болгон учурлар болгон.
Андан сырткары мындан көп ичкен кез жүрөк кан тамыр системасына дагы терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Боорго дагы бөйрөк, уйку бези дегендей органдарга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бирок 250 мг чейин ичкен эч кандай терс эффекттерди берүүсү табылган эмес. Бул чоң кишилерге, ал эми жаш балдарга кофенин негизи эле кереги жок. Кийинки убактарда кофеинсиз кофе деп дагы чыгып атат. Сиздер деле байкаган болушуңар керек. Кофе без кофеина дегендерди. Кофе ичкенде ар кандай терс таасирлерди берсе, балким сизге кофеинсиз кофеге өткөн туура болот. Кофеинсиз чай деп дагы чыгып атат. Кимде кофеинди көп колдонсо терс таасирлерин берсе, балким чындыгында сизге кофеинсиз чай, кофе ичиш керек. Ушул жагы туура болоттур. Бул жакта дагы ар бир адамга индивидуалдуу туугандар. Кээ бирлери кофени көп колдонгондо башы ооруп, ичи ооруп, иммунитети түшүп кетет. Ал эми кээ бирөө жөн гана энергия келгенин сезет. Ойлонуусу жакшы болуп, ишмердүүлүгүнүн эффектиси көтөрүлүп дегендей. Бул жерден кофе ичкенде ден соолугубузду угушубуз керек. Жогоруда айтылган өлчөмдөн көп колдонбогонго аракет кылыңыз. Мындай учурда бардыгы жакшы болот. Эми сиз комментарийге жазып коюңуз, сиз кофе ичкенде өзүңүздү кандай сезесиз? Абдан кызыктуу болот. Мына ушундай туугандар, бүгүн кофе жөнүндө айтып бердик. Көп пайдалуу нерсе өзүңөргө алдыңар деп ишенебиз. Сиздер менен Ден соолук YouTube каналы болду. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканча сак саламатта туруңуз.